Рахмат. Бара берсеңиздер болот. Бул маселе менен келгендер. Биз 3-чү маселеге өтөбүз. 3-чү маселе. 2024-жылдын 6-июнунда Пекин шаарында кол коюлган Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол долбоорун биргелешип илгерилетүүдө кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, баяндамачылар Текебаев Тилек Кыдырмаевич, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри, ошондой эле кошумча баяндамачы Сакиев Азамат Абдукаримович, Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын мамлекеттик ишканасынын башкы директору. Сөз сизде, Тилек Кыдырмаевич, баяндамаңызды баштай берсеңиз болот. Урматтуу Мирали Жанышбекович, урматтуу комитет мүчөлөрү. Сиздердин көңүлүңүздөргө 2024-жылдын 6-июнунда Пекин шаарында кол коюлган Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин жана Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун биргелешкен илгеритүүндө кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун сиздердин карооңуздарга киргизилдү. Баарыбызга белгилүү болгондой, учурда 3 тарап Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу куруу долбоорун ишке ашырууга активдүү киришүүдө. Акыркы жылдары тараптардын биргелешкен аракеттери менен биз бул долбоор боюнча сүйлөшүү процессинде чоң прогресске жетишпей калдык. Тактап айтканда, бир катар 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча тараптар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин биргелешип иштеп чыгуу жана каржылоо жөнүндө чечим кабыл алышты. 2023-жылдын ортосунда карата долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси ийгиликтүү аяктап, анын натыйжаларына биргелешип бааланды. Анын жыйынтыгында менен темир жол магистралын куруу техникалык жактан максатка ылайыктуулугу жана экономикалык максатка ылайыктуулугу тастыкталган. Ошондой эле тараптар техникалык экономикалык негиздеме иштеп чыгуунун жыйынтыктарын 3 тараптуу баалашты. Баалоонун жыйынтыгы боюнча тараптар техникалык экономикалык негиздеме иштеп чыгуу боюнча натыйжалуу жана жемиштүү иштерге тастыкташты. 2024-жылдын 26 февралында 3 тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө тараптар долбоорду ишке ашыруу механизм жөнүндө жалпы түшүнүккө жетишкендигин тастыкташты. Атап айтканда, долбоор тараптардан 3 темир жол администрациясы, Кытай мамлекеттик темир жол корпорациясы, Кыргыз темир жолу улуттук компания жана Өзбекстан темир юллары акционерлик коому тарабынан биргелешкен долбоорду компаниясы түзүү жолу менен BOT Build Operating Transfer куруу иштетүү өткөрүү модели ишке ашырылганы болжолунда. Ушуга байланыштуу тараптар Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин жана Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун биргелешип илгеритүүдө кызматташуу жөнүндө макулдашуунун долбоорун иштеп чыгышкан жана 2024-жылдын 8-май аталган долбоорун талкуулоо боюнча ведомстволор аралык кеңешме, ошондой эле 3 тараптуу ВКС форматында сүйлөшүүлөрдү макулдаштырылган. 2024-жылдын 6-июнунда Пекин шаарында Кытай Республикасы ушул макулдашууга кол коюу расмий аземи болуп өттү. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык макулдашуунун долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тиешелүү комитеттери, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитети менен белгиленген тартипте макулдашылган. Бул макулдашуунун максаты долбоорду иш жүзүндө ишке ашырууну баштоо жана эл аралык темир жол транспорттук коридорун куруу долбоорун ишке ашырууга тараптарды колдоо чараларын аныктоо болуп саналат. Тараптар Кашкар, Торгат, Макмал, Жалал Абад, Андижан каттамынын айкалышкан варианттары боюнча Кыргызстандын аймагында участок темир жолунун курулушун жүргүзөт. Тараптар бул долбоордун экономикалык натыйжалуулугун жогорулатуу максатында каттамдын варианттарын оптималдаштырууга даяр. Долбоорду Кыргыз Республикасынын аймагында ишке ашыруу максатында ыйгарым укуктуу уюмдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык биргелешкен долбоордук компанияны уюштурушат. Тараптардын өкмөттөрү ташуулардын көргөлөмү жана кирешелердин акылга сыярлык деңгээлин жана темир жол коридорунун пайдаланууну камсыз кылуу үчүн зарыл жана толук кандуу колдоо саясатын көрсөтүшөт.
Белгилей кетсек, бул долбоорду ишке ашыруу Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй регион үчүн өтө маанилүү болуп саналат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда соода экономикалык өз аракеттерин тереңдетүүгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле экономикалык башка тармактардын өнүктүрүү боюнча мультипликативдик натыйжа ээ болот. Жогоруда баяндалганын эске алып, 2024 жылдын 6-июнда Пекин шаарында кол коюлган Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин жана Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун белгилешкен илгертүүгө кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна колдоо берүүңүздөрдү өтүнөм. Суроо жооптор болсо, менин докладчигим бар, Сакиев Азамат. Суроолорго даярбыз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Баяндама аяктады. Суроо жоопко өтөбүз. Биринчи сөз Сыдык Бактыгүл Сөнүчтө. Рахмат, Муралий Жанысбекович. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, айтыңызчы, ушул долбоор боюнча канча келишим бар? Саламатсыздарбы, Бактыбек Хусейнович. Азыркы учурда меморандумубуз бар. Меморандум. Катурак. Болот ал. Азыркы учурда 2 меморандумубуз бар. Соглашение отдельно подписано, что Бир соглашение бар, бир келишим бар, а? бир келишим бар. Мен эмне бул маселени көтөрүп аткан себебим? 31 жылдан кийин толугу менен Кыргызстанга өтөт деген келишим барбы? Ал азыркы учурда жок. А? Азыркы учурда жок дейм. Бул инвестиционный соглашениеда түзүлөт. Хорошо, анда акча каражатына келели. Канча акча каражат каралды? ТОсу бүттүбү? ТОсу бүттү. Канча каражат 4 каралды? миллиард 700 миллион доллар. Канча? 4 миллиард 700 миллион. 700 миллион, 4 миллиард 700 миллион. Ким кандай акча чыгарат? Азыр соглашениени карасаңар, ошол жерде Көрдүк соглашение, өзүңүз айтыңызчы. 51% Кытай, 24,5 Кыргыз тарап, 24,5 Өзбек тарап. Ошол доляны Акча бөлгөндө каражатын ким табат, ким алып келет? получается 51% китайская сторона, она сама, с 24,5% именно наш. Получается кыргызская сторона и узбекская сторона 24,5%. Я это все понял. Да. Где деньги? Деньги Миллиард долларов где мы найдем? мы уже, в принципе, есть намерение взять кредит Где? китайских банков. Ну что ты айтпайсыңар? Кытай мамлекети бизге кредит берет. Кытай мамлекети өзүнүн салымын кошот депчи. 4 миллиард 700 миллионду Кытай береби? Толугу менен. Толугу менен эмес, Өзбек тарап өзүнүн акчасын, каражатын чыгарат. Алар да Кытайдан алса керек. Аны белгисиз, Что, источники определены, откуда деньги будем брать? Ну, смотрите, я вот хочу вам объяснить, как она у нас процедура будет. 51, получается, у нас у всех 51% у китайской стороны, 24,5% у узбекской и кыргызской стороны. Здесь разрозненно нельзя смотреть. Бир келишим. Откуда все деньги? Вот это. Ага. Да, инвестиционное соглашение. Получается, 50% из этой суммы китайская сторона, она сама даст нам в виде кредита всем сторонам. Из этой суммы 50%... 50% это свои доли? Вот, 50% получается кредитные и 50%... От общей суммы 4 миллиарда 700 миллионов, это Совершенно получается верно. 2 миллиарда 350 миллионов. Совершенно верно. Что это? Они вкладывают? Китайская сторона обязалась эти средства, получается, финансовую часть дать нам в виде кредита на СП. На собственно, совместное предприятие. Ага. 2 миллиарда 350 миллионов нашли. Кредит китайская сторона дает. Дальше? 50% это у нас идет собственные средства должны вложить каждая сторона.
Каждая сторона, да? Вот теперь из этих 2 миллиарда Я 375, теперь понял. То есть 2 миллиарда 350 это Китай как кредит дает для Да. реализации этого проекта, а 2 миллиарда 350 делим пропорционально Совершенно долям, верно. да, и каждый должен. Да. Какая доля наша получается? 700 миллионов. Нет. А сколько? 700 миллионов. 700 миллионов. Уменьшается, потому что 2 350 Китай как кредит дает. Да. И вот этот остаток суммы. Нет, это все понятно. Мы за кредит тоже будем отвечать. Эта дорога потом будет отвечать, скорее всего, да, за кредит? Нет, это будет отвечать предприятие, которое будет Предприятие, ну последующему дорога, я имею в виду дорогу. да. оперировать. Совместное предприятие, не Совместное Кыргызстан-Межжилу, не государственная компания. Хорошо, договорились об этом, разобрались с деньгами. Дальше, кто управлять будет? Управлять будет после этого соглашения, если оно пройдет ратификацию, создается совместное предприятие 3 сторонами. Вот эта компания будет и оперировать в последующем и Хорошо, эксплуатировать. головной офис где будет? В Бишкеке. Бишкек? Город Бишкек, да. Потому что протяженность самая большая по нашей территории, правильно? Совершенно верно. Ага, понятно. Так, в этом соглашении ничего не предусмотрено, да? Погасили кредит, погасили, все сделали, прошло время. Дальше кто управлять будет? Это же совместное предприятие. Сейчас вот как раз мы обсуждаем, это 3 стороны. Как вы знаете, мы здесь уже базируются и китайские представители, и узбекские представители наши. Мы сейчас обсуждаем конституционное, ну или инвестиционное соглашение, где будут детально указаны средства, также финансовые средства и срок эксплуатации. Вот. В обязательном порядке, и мы это знаем и понимаем, и китайская сторона тоже, и узбекская сторона, что в последующем, к примеру, скажем, после 30 лет в обязательном порядке она будет передана полностью кыргызской стороне, то есть Кыргызстан-Межжилу. Не, ну, честно, за что купил, зато продаю, потому что из уст некоторых наших высокопоставленных чиновников прозвучала такая цифра, да, что через 31 год полностью перейдет эта дорога в управление кыргызской стороны. Да, совершенно верно. Ну, это же бумага не подтверждено, же, правильно? Нет, это, в последующем оно будет подтверждено. Ну, как в последующем? Хотите анекдот расскажу, который мне с утра рассказали? Нет, это инвестиционное соглашение, Владимир Гусейнович, она как бы идет процедурно, там не говорится о том, что... Гелищинда джохта, процедурно, я понимаю. Ну, это же основополагающее. Мы же должны знать, что железная дорога, это, которая большей части будет проходить через Кыргызстан, через 31 год принадлежать будет просто Кыргызстану. Это же тоже Гелищинда жазып то. Ну, я вам уверяю, то, что я покажу, это не на долгие годы, в течение месяца-два, я думаю, мы уже инвестиционное соглашение решим, я вам покажу. Хорошо, что мы передадим. вернемся к деньгам. 2 миллиарда 350 миллионов, под какой процент дает Китай? Сейчас мы тоже, Предприятие. мы сейчас тоже это обсуждаем, но, как вы знаете, мы разговариваем с 2 банками, это Инексимбанк и Государственный китайский народный банк, если не ошибаюсь. Вот 2 банка государственных, соответственно, они будут нам давать не на коммерческой основе. Точно я вам не могу сказать, она сейчас на обсуждении, но не на коммерческой основе будет отдаваться. Понятно. Мен чин не думайте, что я против Гелищина. Я только за. Развитие инфраструктуры – это самое основное, которое подстегнет в хорошую сторону нашу экономику. Сколько будет вокруг этой дороги, да, предприятий создано, там, рабочих мест создано, я только за. Просто я хочу понять, по каким правилам мы играем, на что мы идем, что предстоит и какое бремя мы на себя вешаем. Вот это самое главное. Вот. Поэтому я одно прошу, что келишимдер түзгөндө ушунун баарын так бүт баарын төө бүткөн болгондон бүт баарын так жазып койсоңор болмок да. Шуну надо доработать, мне кажется. А так келишимди колдоп берем. Вообще вопросов нет. Хорошо, рахмат. Кийинки сөз Масалиевскийга Абсаматовичте. Рахмат. Биринчиден, мындай маселе каралып атканда жок дегенде в режиме презентации мына жерге чыгарып койсоңор болот эле да. Кайсы жерден кайсы жерге чейин барат. Ошондой кичине түшүнүңүз болот эле да. Эми ал сессияда ушуну унутпагыла да.
Ал секретный эмес да, жашыруун эмес да. Жок, секрет емес. Анда мындай кылгыла, сессияга маселе каралганда телевизорго чыгаргыла, мониторгочу. Макул. Обязательно болуш керек. Себеби депутаттар жок дегенде депутаттар билиш керек. Кайсы жерден каяка чейин ошо 318 километрбу Кыргызстанда. 311 километр. Ошо 311 километр кайсы жерден кирет, кайсы жерден чыгат билишибиз керек да. Менде бир эки суроо бар да, ошого байланыштуу. Негизи мен каршы эмесмин. Бул жалаң грузовой перевозка болот же пассажирский тоже предусмотрено? Здравствуйте, Исхак Саматович. Не только будут грузовые, соответственно, в обязательном порядке мы включаем и пассажирские перевозки. Так. Эми каржылоо боюнча сиз жооп бердиңиз. Мен түшүнүп атам, бул жерде түзүлгөн бириккен компания кредит алат, ошол кредитке жолду курат, туурабы? Тура. Ошондо жанагы размер булар биздин Кыргызстанда жүргөн, Өзбекстанда жүргөн стандартка кирбейт да, жана колея. Алар Кытайдыкы башкачараак да, туурабы? Да, также, Исхак Саматович, правильный вопрос. Как вы знаете, 14.35 это идет международная колея. У нас 15.20 колея СНГ. 14.35 идет с Торугарта, получается, до Макмала, 165 километров. И с Макмала до Джалабата, получается, у нас 15.20, это 146 километров. Колея, которая будет, как мы ее называем, международная колея, мы уже получили приказ Госстроя о внедрении этой колеи у нас в Кыргызской республике. Поэтому она соответствует полным стандартам нашей республики. Но перегрузку не будет вагонов делать? Будет, именно, Будет, да? да, Макмале Значит, будет. вы там будете вместо перегрузки строить инфраструктуру целую, да? Совершенно верно. Там Ошол ишканага караштуу болот. да. Хорошо. Следующий вопрос. Бул маселе көтөрүлгөндө, жанагы газопровод маселе көтөрүлгөндө, айрым биздин жарандарыбызды ушул газопровод темир жол өтө турган жерлерде кээ бир жарандарыбыз каршы чыккан. Биздин жайыттарды аралап кетет, биздин айылдын жерлери өтөт. Бул жерде ушул 311 километр тартылганда кайсы бир жайыттардан же айдоо жерлерден же ушундай жерлерден өтөп өтпөйбү? Тоже хороший вопрос, Исхак Саматович. На этот вопрос мы максимально старались с китайскими специалистами пройти, не задевая населенные пункты и заповедники. Соответственно, 95% дороги проходит по пастбищам, которые принадлежат государству и, соответственно, не будут задевать частные или же земли, или же дома, села. Жок, силер келишимде мындай жазылар да. Настоящий проект непосредственно не затрагивает интересы граждан и юридических лиц. Но хотим мы не хотим, в любом случае, жанагы жайыттар бирөөнүн арендасында турат да, туурабы? Мал кайтарып атат. Анан ал жерде ошол эле 4-5 метр жол курулганда тегерек кичине корголуш керек, тосулуш керек, мал кирбеш керек кокустан, переходдор жасалыш керек малга. Ошондой нерселер бар да, ошондуктан эгерде силер кепилдик бере алсаңар, эртең ошол жердеги жамаат чыгып туруп, биз каршыбыз деп болбойбуз дечү. Жок дегенде ошол жердеги жайгашкан айыл өкмөттөрдөн сход өткөрүп, алдын ала бир иштерди жүрдүңөрбү, жүргүзгөн жоксуңарбы? Попытка были такие делать? Могу ответить, да? Исхак Саматович, там все предусмотрено, все максимально новые стандартами. Да. Так, Мен даже туда... кечирим суратам. Менин артымда министр мырза турат, может, ошол жооп берген кандай болот? Же сиз министрсиз азыр? Мен бияктан айтпадым, со докладчик деп да биз айтып кетпедик белек. Директор билет баарын жакшы. Азамат Абдыкаримович Кол койгонда. со докладчик болгон. Аны толук маалыматтарды айтып берет, мен бияктан подтверждать берип атпайсызбы? Жок, мен детализация сураган жок, мен түшүнүп турам. Бирок жалпы суроо берип атам да. Башында Ошо ТО келгенде өзүңүзгө маалым болгондо айтпадыкпы, мен докладымда айтып кетпедимби? Неме Жергиликтүү жамаат менен кандай иштер жүрдү? ооба, ошол барып мына тиги ошо ТОсун жасап атканда барып карап келиштим, аныктап келишти ошол жактын жерлерин антен. Самое главное иш бул жакшы иш, бул аябай чоң иш. Эртең жасап алып баштагандан кийин анан биздин жердештерибиз чыгып алып, болбойт, өткөрбөйбүз деп турса чатак болот да. Биз кепилдик алып атабыз, туурабы, мамлекетибиз. Бул эми Мамлекеттин жеринде өткөндө кынтыксыз эч кандай тоскоолдук болбойт деген сөз. туура. Мындай дагы бир суроо. Ошол темир жолду охрана кыла турган ким охрана кылат? Ким коргойт? Бул келишимдер башталганда бир топ жыл мурда башталганда коргойт деген атайын
Кытайдын мүмкүнчүлүк берилет деген бир болчу эле да. Азыр кандай болот? Ким коргойт темир жолду? Исаак Ахматович, бул жолду кыргыз темир жолу эми биз коргойбуз, биз карайбыз, эксплуатация кылабыз. Милиция же кайсы кызматкер биздикилер карайт, а? Иә. Биздин кызматкерлер карайт, а? Ооба, биздинки. Алар талап койгон жокпу бизге өзгөчө структура түзөбүз, ошол карайт деп. Жок, кандай. Менин эсимде бар, 15-20 жыл мурда сөз башталган болгон ушул да. Ооба, Исаак Абсаматович, сиздин суроону түшүндүк. Бирок сиз ойлогондой болбойт. Бул жерде да көрсөтүлгөн кыргыз мамлекети коопсуздугуна кепилдик алат деп. Азыркы мезгилде кыргыз темир жолунун өзүнүн военизированный охранасы бар. Ошол сыяктуу бул жолдо дагы ошол темир жолду түзүлөт. Кыргызстандын мыйзамдары менен биздикилер коргойт. Анткени келишимде да көрсөтүлгөн коопсуздугуна Кыргызстан жооп берет деп. Мындан акыркы суроо каражат боюнча. Мына сиздер айтып атасыздар, орун басар айтып атат. Кийин темир жол бизге өтөт, буюрса деп атасыңар да. Жанакы алынган кредит жабылгандан кийин өтөбү? Же кредит менен кошо өтөбү? Жок, жанагы актагандан кийин өтөт. Азыркы мезгилде жанагы айтпадыкпы, техник экономикалык негиздемеси даярдалды деп. Андан сырткары азыр жана биргелешкен ишкана түзүлгөндөн кийин ошол жерде көрсөтүлдү. Бул жана биз айтып аткан 4 миллиард 700 миллион доллар деп атпайбызбы? Мунун кайра бир сыйра карап чыгуу боюнча сунуштар кирди, арзандатуу жагына. Ошол Мен түшүнүп атам. Мейли миллиард доллар болобу, 4,5 миллиард болобу, кеп анда эмес. Ошол ишканага салым кошкон тараптар чогуу ээлеп атат. Бирөө 51%, экөө тең 24,5%дан болуп атат. Туурабы? Ошого ылайыктуу салым кошот. Бирок айланып силер айтып койдуңар алдын ала. Биздин долебуз алды эле кредит болот экен да. Демек ошол 76%га жакын кредиттин акчасы болот. Ошондуктан биз эгер темир жолду мойнубузга алсак, мамлекеттин балансына алсак, ошол кредит биздин мойнубузга илинип калабы? Же кредит жапкандан кийин алалыбы? Исаак Абсаматович, можно я отвечу, да? Независимости СП окупит, не окупит эта дорога после трехстороннего соглашения инвестиционного, где мы определим срок эксплуатации службы. После него передается Кыргызской республике. Ну, срок эксплуатации – это примерный расчет окупаемости, примерный, ожидаемый, правильно? Да. Так же считается обычно? Ну, примерно, Он да, считается, да. 15 лет или 20, они как-то Да. считают, и это примерно, чтобы свои деньги отбить деген сөз, тура? Да. Мен ошол нерсени эскертип атам, келишимдерди да улантасыңар. Соглашение кошулат да дополнительно. Урматтуу министр сонун элем, кредит менен алып албайлы дагы, анан 5 миллиард доллар менен дагы мойнубузга илип алсак, андай темир жол керекпи бизге, же керек эмеспи? Чтоб так потом эртеси күнү 10 жылдан кийин биздин балдарыбыз силерди сөгүп жүрөсүн дагы. Ошону эске алгыла. Тарыхтын ушундай тагдыры тез эле бүтөт да, тез эле 10 жыл өтүп кетет. Процедура бүткөндөн кийин анан силерден сурайт да. А так колдош керек, ийгилик кылыш керек, тездеткиле, баштагыла, бүтүргүлө, бул аябай чоң скачок берет. Түшүнбөстүк болот. Ага да даяр болуп тургула да. Рахмат. Рахмат, Исаак Абсаматович. Кийинки сөз Ормонов Улукбек Зулпаровичте. Рахмат, Нурлан Жанышбекович. Эми сессияга алып чыгып негизги комитетке алып келиш керек эле. Биз кандай өтөт Кыргызстандан, кайсы жерден өтөт? Мындай өтө маанилүү келишимди алып келип, эчтекеси жок алып келгениңерге мен таң калдым да, Тилек Кыдырмаевич. Бул жерде мына канча туннель болот, кандай болот, алдын ала срогу кандай, ушунун баардыгы болуш керек да. Экинчиси, мына айтып атат бизден Азамат Абдукаримович, мен жооп берем деп. Эртеге сени жумуштан алып коюшат, сен кантип жооп бересиң? Азыр сен кызматтасың. Инвестициялык келишимди кошо алып келбейсиңерби? Эмне болуп атат бул? Биз могу келишимде же сумма жок, же условия жок. Эмне болгон эчтеке жок. Бул мындай бир 24,5% биздики, 51 Кытайдыкы, 24 Өзбекстандыкы деген гана келишимди берип атасыңар да. Биз жалпы темир жол аябай керек Кыргызстанга. Муну баарыбыз түшүнүп турабыз.
Бирок ошонун менен катар эртең эмне болот деген суроого жооп болуш керек да. Кагаз жүзүндө озек эмес. Тилек Кыдырманович, мына алдыңызда өткөн жумада дагы бир жетекчи туруп алып, мен эркекче жооп берем дейт. Андай болбойт да. Кагаз алып келсеңер, меморандум барбы, соглашениенин ошол немеси барбы? Кана ошолор? Азамат Абдукаримович айтты, же Улан Темирбекович айтты деп биз союздарга кантип жооп беребиз? Ушулар убада берди эле. Булар азыр иштебей калып, эми эмне болорун билбей атабыз дейбизби? Сиздин сунушуңузду эске алдык жооп болуш керек да. Сиздин буюрса неме менен алып келебиз, презентация менен жана силердин айткан замечаниялардын кабыл алдык. Буюрса замечание ошол менен толук алып келебиз. Немеси менен инвестициялык келишимди кандай кылабыз? Эртеге алар кол койбой койсочу кошуналар. Жок, болбойт мындай деп. Анда эмне болот? Жооп берсем болобу? Жооп бериңиз. Саламатсыздарбы, Улубек Зулпукарович. Инвестиционный соглашение негизи процедурный бар да. Азыркы учурда соглашение аркылуу биз ратификация болсо СП түзүлөт. СП түзүлгөндөн кийин законно уже мы можем работать, совместное предприятие будет готовить инвестиционное соглашение. После процедуры подготовки инвестиционного соглашения мы можем обнародовать. Там секретов никаких нет. Демек азыр биз эчтекени билбей эле просто 51% Кытайдыкы, Кыргызстандыкы 24,5, Өзбекстан 24,5 деген келишимди гана колдоп беришибиз керек. СП түзүлгөндөн келишим кандай болот, эч ким билбейт еще. Ооба. Ошондойбу? Ошондой. Ассаламу алейкум, приехали. Анда эмнени айтпасаң азыр жанагы 50%-ын тиги төлөйт, бул төлөйт, биз момундай кылабыз деген сөздү. Бул божомол. Өзүң ойлоп таптыңарбы же тигилер менен макулдашылган божомол? Ооба, макулдашылган. Бирок эмне болорун билбейсиңер. Иә. Бирок эмне болорун билбейсиңер. Кандай билебиз, пардон. Азыр айтпадыңарбы, эмне болорун билбейм дебедиңер. То есть, если кагаз түрүндө деп атпайсызбы инвестиционный соглашение, мен сизге айтып атам, Улубек Зулпукарович. Азыркы учурда СП түзүлөт. Азыр мен кантип инвестиционный соглашение сизге алып келем, это незаконно болуп калат. Почему? Потому что СП еще түзүлөт. Соглашение болот, соглашениенин айынан биз СП түзөбүз. Соответственно, СП мы уже подготовили эти все. Я поэтому просто информацию эту вам говорю. Это уже согласовано с 3 сторонами. Это не наши выдуманные слова. Соглашение болсо меморандум болуш керек, протокол болуш керек. Кандайдыр бир гарантия болуш керек да, убада кылынганчы. Мындай условия болот. Азыр биз могул ратификация кылгандан кийин могул иштер болот деген бир толук бир бирөө кол коюлган кагаз бизге көрсөтүшүңөр керек болчу эле. Ал кагазсыз азыр биз кандай колдойбуз, мен түшүнбөй атам азыр. Тура темир жол керек, 30 жылдан бери эч ким башталган темир жол башталып атат. Бардыгыбыз макул болуп атабыз. Бирок условиясын так карап коюшубуз керек да. Условияларды сөзсүз биз көрсөтөбүз. Депутаттарга, элге көрсөтөбүз. Просто процедурно деп атам, Улубек Зулпукарович. Азыркы учурда мен даже алып келсем дагы, сиз айткандай, ким аркылуу алып келем? Кайсы СП түзүлбөсө? Здесь же нужно же процедурно смотреть, а так это все согласовано. СП түзүлгөн мындай да, акча салып аткан 3 тарап бар. 3 тараптын келишими, меморандум бар деп айттыңар, эч болсо меморандум болуш керек да. Ушундай нерсеге макулдаштык. Азыр ушул ратификация болгондон кийин момундай срокто момундай кылабыз деп 3 тараптын колу турган кагаз керек да. Азыркы учурда бизде дорожный карта бар, ошо дорожный картаны көрсөтүп берсем. Ошондо подпистер барбы дорожный картага? Конечно, бар. Бербейсиңер дорожный картага. Макул. Улукбек Зулпукарович, демек бияктан өзүңүз белгилеп болгондой бул темир жол биздин мамлекетибизге керек, өзүңүз да жогорудан айтып атпайсыңар, 30 жылдан бери карап жүргөнүңүз. Керек, сөз жок. Азыр болсо мына 3 мамлекеттин глава государстволор ошол согласовать этип туруп, ошол 3 мамлекеттин ичинде
эспи болсун депчи, жана андай процент ставканын шеналар маркетинг белгилүү тартипте белгиленсин деп. Анан өз сабына силер колдоп берсеңер, ошо эспи түзүлгөндөн кийин инвестициялык соглашениясын маркетинг силерге презентациялап келебиз да. Дорожный картасы түзүлдү. Дорожный картасына болсо мына Кыргыз темир жолу коюлду. Аяктан болсо тиги жана мен жогоруда айтып кеткендей эле Кытай мамлекетинин темир жолунун корпорациясы, Өзбекстан темир юллары, Кыргыз темир жолдору дорожный карта түзүлгөн да. Кана ушул бергилечки дорожный картаңарды. Айымдан кармап отурасыңар бергиле бизге анда. Тилек Кыдырмаевич, Азамат Абдукарович, бул эмеге жыйындарга, пленардык жыйынга чыгат жакында. Ошого толугураак даярданып берсеңиздер, мүмкүн презентация болобу, дорожный карта болобу. Ал жерден бизден башка дагы көп депутат бар, көптөгөн суроолор болот. Толук камдуу канча туннель, канча мост, көпүрө, кандай каражаттар, канча убакытта ишке ашат. Ушул жөнүндө бир жакшы бир баяндама, презентация жасап берсеңиздер. негизи даяр Кеңири болуп. Кыскасы айта кетейин мен, краткое содержание. Жалпысы 480 километр болот. Кыргызстан ичинен 311,75 километр болот. Кытай тараптан 169 километр болот да. Ошондой эле жана жогоруда Исхак Абсаматович айтып кеткендей эле тиги эки бияк комбинированный болот, комбинированный болуп. Немеден болсо Кытай тараптан болсо жана ошо международный стандарт боюнча 1435 деген ошо 165 километр менен келип туруп жалдабаттын немесине келип такылат, аякта биздин перевалочный база болот да. Андан ары ошо Макмалдан аркы Жалдабатка Кальян ширинасы 1520 мм турган 146 километр болот да. Ошонун ичинде салынып атканда 18 станция, 81 көпүрө, бул 26,1 километр болот. 41 тоннель болот да. Тоннелдин узундугу 120 километр. Кале Макмалда алмашылат, Кале? Кале болсо аякта бизде ошо перевалочный база болот, Макмалда. Макмалда ошол жакта неме болот, перевалочный база болгондон кийин ошол жактан тиги неме аяктан ошону жумуш шарттары менен түзүлөт да. Грузоперевозка ли болот? Пассажирский да болобу? Скоростной болобу? Болсо жана бул себептен де 311 километр болуп калган себеби биз болсо бул жана 80 демеси билесиз угол поворотунуку бул поезддики узун болот эмес беле. Ошол себептен биздики канча 400 метрден беле 800 метрден каралды беле Азамат Абдукеримович. Угол повороттор 8 метрден ошол немеден келечекте ошо скоростнойго деп такап келет атабыз да. А беркинде поезддики болсо 300-400 метрден болчу угол поворотунуку. Муну болсо ошо скоростнойго деп ошонусуна такап келет атабыз негизи тиги. Ылдамдыгы кичине жогорураак болсун деп. Урматтуу кесиптештер, муну бир карап, колдоп берип, анан пленардык жыйынга жакшы даярданып келсеңиздер, жана презентация менен, толук маалымат менен. Кандай карайсыздар? Дагы суроо жооптор барбы? Элдар Курманбекович, сөз сизде. Тилек Кыдырмаевич, бул 4,7 миллиард долларга бул жалпы жанагы 480 километрдин баасы да, же 311 Кыргызстан тараптык эле. Саламатсыздар, рұқсат. Бул жалпы Кыргызстан 311 километрдин баасы. 480 эмес, Жок. Ошондо орточо 1 километр бир 15 миллион доллар тегерем бүтүп калат экен. Бул мындай эл аралык салыштырмалар болду да, силер тараптан. Ооба, ооба. Бул ТОго биздин адистер катышып, баарын карап чыктыңар да. Туура. Ошо ТОну да бизге пленаркага чейин берип коюңуздар, бизде бир карап чыгалы. Салыштырмалар болсо. Канча том? 8 том. Электрондук вариантын жөнөтүп койгула, биз поиск менен карай беребиз да. Кайсы өлкөлөр менен салыштырдыңар? Ошо тоолуу жер 120 километр, мындай айтканда 40% тоннель экен да. 46. 46%. Ушул сыяктуу баасы туура келип атабы? Башка элдер менен салыштырганда. Ооба, ооба. Кайсы өлкөлөр менен салыштырдыңар? Кытайда, мисалы, Тибетте ошондой участкаларда салынган. Также Лаос, Пекин 286 километр. Ошону Европалардын жолдорунда эле караганбыз, Альпалардачы.
именно горная местность, туннельдер жакта. Лаос Пекин ал канчанчы жылы салынган? 2021 жыл. Жакында эле. Жакында эле. Баасы ушундай чыгып атат, километр. Ооба. 15 миллион доллар тегерек. Анан бул жолго биз 3 өлкөдөн башка кайсы өлкөлөр кызыктар дагы? Негиздемеде жүрөт Түркия, евро биримдик депчи. Мисалы, перевозка боюнча Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Пакистан, Индия, мындай чоң өлкөлөр азыр заинтересованы бул жолго. Эмнегедир, мисалы, биздин жолубуз Кытайдан өтсөк 900 километрге кыскарат да. Ошолорду да силер эмеге чыгарып көргөн жоксуңарбы? Инвестиция кылганга. Инвестицияларга? Ушул жолдун курулушуна каражат салганга ошол тараптарды да чакырып көрдүңөрбү? Ооба. Эмелер кеткен да каттар, Туура. А эмне деп жооп беришти? Кызыктар болуп атат. Көбүнчөсүн банктардын, Европейский банк, Всемирный банк, ЕБРРдин заинтересованности бар. Жок, менин оюмча ошол Түркия, евро биримдиктер акча салса, кийин бул жолдун мындай жакшы иштешине да салым болмок да, анткени алар кызыктар болмок да. Көп көлөм ташып, мындай айтканда акчасын тез кайтаргангачы. Ошондой каттар кеткен да башкаларга да. Ооба. Мен условно 2, 3, 4, 5%дан болса дагы башка тараптарда кошконго аракет кылдыңар да. Биз ошо азыр, конечно, карайбыз, мисалы, көбүнчө банктар коммерческий процент менен берилет да, ачыгынан. Биз эми государственный банк менен сүйлөшүп атканда кичине пайызы азыраак. Жок, кредит ал өзүнчө маселе. Кредит боюнча сөз жок. Эми бул жерде 100% кредитти Кытай берип калышы мүмкүн деп атпайсыңарбы? Ооба. Башка өлкөлөр катышса, мүмкүн Түркиянын банктары бермек, евро биримдиктин банктары бермек. Анан бул жол дагы жакшыраак иштемек, анткени жүк ошол тарапка да кетет да. Ошондой сүйлөшүүлөр болду же, убакыт болгон жокпу же? Кыска мөөнөттө эле кылдыңарбы? Бирок азыр бир маселе бар да, мисалы, эми ачыгынан билесиздер, конкуренция бар да чет өлкөдө. Азыркы учурда, мисалы, банктар деле айтып атышат, одно условие, если инвестиция биз берсек, оперирование, управленияга алабыз депчи. Управление алганда, мисалы, основной груздар, чыккан груздар Кытайдан болот. Биз эмне үчүн именно China Railway менен сүйлөшүү жүргүзүп ошолорун, потому что 100% груздарды, чыккан груздар ошол Кытай тарап именно ошол компания берилет. Поэтому это ответственность. Мы можем договориться с другими компаниями, но грузы если не будет с Китая возиться. Поэтому что хорошо здесь, именно та компания, которая отвечает за все грузы по всему миру, которые выходят из Китая, это вот эта компания China Railway Construction. Это понятно, что грузы выходят из Китая в основном, но они должны доехать, не знаю, до Турции, до Европы и так далее. Поэтому их тоже согласованность Не, ну смотрите, важна. там же не то, что грузы-то всем с Китая нужны. Это всем понятно. Грузы с Китая всем нужны. Здесь основной, как они будут распределять груз. По этому маршруту у нас еще 2 маршрута есть. Это Транссибирская магистраль, которая приходит через Россию, далее Беларусь, Латвия. Ну, этого пути на данное время нету. Второй путь это через Азамат мырза, билебиз ал маалыматты. Эме бул келишим 5 жылга түзүп атасыңар, э? 5 жылга деп турат. Келишим 5 жылга түзүлүп атат. Автоматтык түрдө кийинки 5 жылга узартылат. Эгер 6 ай алдын ала бирөө бул келишимди жокко чыгарам деп сунуш бербесе депчи. Биз эмки келишимди өзгөртө алабызбы кийинки 5 жылдык келишимди? Эгер бул СПге дагы бирөөлөр кирем деп атса, мүмкүн Түркия кирем дейт, мүмкүн билбейм, евро биримдик кирем дейт, менде 5-10% акча менен киргенге даярмын, бул долбоорго десе кирсе болот да. Болот, по согласованию сторон, да. То есть анын баарын кылса болот. Анан эми бардык келишимдерде жанагы сот маселеси бар да. Бул жерге ошол кандайдыр бир тараптар иш кылбай койсо кайсы соттон каралат дегендерди карап чыктыңарбы? В основном мы там указали по переговорам,
с 3 сторон решение, если есть какие-то... Не, ну понятно, если 3 стороны, ну если не договорятся, то где будут судиться? Это же в любом договоре стандарт же. Да, Почему-то этого пункта здесь не увидел, да? там есть. Это будет в инвестиционном соглашении. Бұл жерде ошол жазылбай калыптыр да, кайсы сотто каралат, эгер үч тарап кандайдыр бир бири-бирине дооматтар болуп Кийинкиге азырга ошо даярданып келишмей болду баарын тең толуктап көрүңүздөр. Жоқ, бұл инвестиционный соглашение да А, инвестиционный соглашение. Инвестиционный соглашение. мына бул жерде 9 статьяда жазылып турат. Ушундай куруп аткан кезде Кыргызстанга келген техника, жабдык жана башканын баары ушул бажы төлөмдөрдөн жана башка салык төлөмдөрдөн бошотулат деп. Эми 4,7 миллиард долларда эми бир 20-30% эле салык менен бажы болсо, ал жерде бир чоң эле сумма да. Миллиард доллардын ар жагы бер жагы да. Ошол боюнча сүйлөшүү болгондо кандай чечилди? Бул эми жанагы сиз айткан боюнча тараптын ыйгарым укуктуу органы тарабынан каралган жана бекитилген тизме боюнча деп биргенбиз. Ошол биздин мисалы кыргыз тараптын ыйгарым укуктуу органы эгерде бизде өзүңүз жакшы билесиз, биз жана бажы биримдигиндебиз. Ошол себептүү ошол жерден уруксат берилген гана товарларга жеңилдетүүлөр берет. Бул жалпы жонунан долбоордун баасын арзандатуу үчүн каралып атат да. Эми бул жерде долбоордун баасы арзандап атат, бул жакшы. Бирок Кыргыздын бюджетине түшө турган бир акчалар бар болчу да. Эми бажы биримдик ал өзүнчө макул, ал бажы төлөмдөр. Салыктар боюнча айтсак, ал Кыргыздын бюджетине түшүп, мүмкүн кайра долбоорго эле инвестиция болмок. То есть ошону эске алыңыздар, инвестициялык келишим түзүп аткандачы. Анткени урматтуу коллегалар, жанагы 600-700 миллион доллар маселе ошол жерден эле чечилип калышы мүмкүн да. Толук болбосо да жарымычы. Ошондо инвестициялык келишимдерди эске алып коюңуздар. Ошол анан эми ал долбоор албетте керек. Кыргызстан биз кызыктарбыз. Мындай айтканда 30 жылда Кыргызстан үчүн эң чоң инвестициялык долбоор, эми 4 миллиард доллардан ашык долбоор. Ушул жерде айтылган сунуштардын баарын эске алыңыздар. Анан келерки пленаркага кандай документ болсо бизге бериңиздер, биз да таанышалы. Анткени кол көтөрүп атканда биз так билели да, эмне үчүн кол көтөрүп алалы. Бул жерде маалымат өтө эле аз да. Болгону доля боюнча эле маалымат бар экен, башка маалымат жок экен да. Ошонун баарын бериңиздер пленаркага чейин. Рахмат. Рахмат, Эльдар Абакарович. Кийинки сөз Сыдыков Бактыбек Үсеновичте. Кечирим сурайм, тактуу иретиндерли. СП с какого времени начнет работать, Азамат Абдукаримович? После ввода в эксплуатацию, да, железной дороги? Нет, вот как ратификация после ратификации создается СП, и с этого момента... Ничего подобного. Вот смотрите, в целях обеспечения бесперебойной реализации проекта на территории Кыргызской Республики стороны договорились, что уполномоченная организация китайской стороны будет нести ответственность за выполнение всех работ по проектированию, закупкам и так далее. Да. То есть это уже... Это как мы генподрядчик. Вы тендер будете объявлять? Да. И там только китайские, да, компании могут участвовать? Нет, там будет генподрядчиком China Railway International. А, вот, уже, который, это, да, изыскание делал, ТЭО сделал, да? Да. Нет, ТЭО делала проектный институт номер 1. Понятно, многие келишимдер, много кичине карап койбойт. При наличии квалификации, возможности, эффективного контроля себестоимости предприятий Кыргызской Республики и Республики могут участвовать в частичных субподрядных работах. Уятку, совсем эле биздин компанияларды итакмага чыгарып салдыңар. Андай болбойт да. Могут жөнү частично деп эстен субподрядных депчи. Ушундай нерселерди карап турсаңар, чын эле ниже плинтуса опустили вообще. Ну вообще это там, да, что келишимде. Все понятно. Спасибо.